Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга бир араб келип: "О Алланын элчиси, мен элдерден эң байы болгум келет" деп сураганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Алланын сага бергенине ыраазы бол. Ошондо эң байы болосуң. Эң жакшысы, эң мээримдүүсү болгуң келет. Сен адамдарга пайдасы тийүүчүлөрдөн бол. Ошондо эң жакшысы болосуң. Кандай жакшылык Алла алдында жогору турат? Жакшы мүнөз, жөнөкөйлүк жана кайгы үстүндө сабырдуу болуу." Хадисти баяндаган Халид ибн Аль-Валид. Ассаламу алейкум, менин атым Манас, сиз КМТБ каналындасыз. Азыр сиз жаш балдар үчүн, алардын жашоосу үчүн өтө чоң бир биздин ойго келбеген иштерди жасаган жакшы бир адамдардын тарыхынан угасыз. Бул инсандар жашоодо бар нерсесине ыраазы болуп, адамдарга кандайдыр бир пайдасын тийгизгиси келген жана келечек биздин колдо экендигин билдирген бизге үлгү болуучу инсандар. Биздин алгачкы каарман колу жок киши Геральда Перейра. Ал ушундай төрөлгөн. Колу жок маанисинде эмес, чоң жана мээримдүү жүрөгү менен. Геральда күн сайын көчөгө чыгып, ушундай бир кооз оюнчуктарды өз колу менен жасап, жаш балдарга белекке берет. Аларга жакшы маанай тартуулап, көңүлүн көтөрүүгө ар дайым аракет кылат. Мунун баарын көргөн эл ага тыйын таштап, анын күнүмдүк жашоосуна акча топтолот. Мен кайрымдуулук сурап деле күнүмдүк жашоомо акча топтосом болот. Бирок мен башкаларга пайдам тийүүсүн каалаймын. Жаш балдардын күлкүсүн, кубанганын көрүп, жүрөгүмө бакыт толуп, тынч уктай алам, дейт Геральда. Бул кызыктуу тарыхты улай эле дагы бир өзгөчө тарыхтын ээси Чжао Йонгжу аттуу тазалоочу, башкача айтканда дворник кесибин аркалаган инсан тууралуу болмокчу. 56 жаштагы Чжао Кытайдын Шиньяң аттуу шаарынын ар түрдүү аба ырайысына карабастан көчөлөрүн тазалап келет. Ал өмүр бою өз кесибин колунан келгенче жакшы аткарып, андан сырт биздин ойго келбеген да жакшы иштерди жасап келет. Бирок баарын башынан баштайлы. Чжао өзүнүн кичинекей бөлмөсүн сатып, батирге чыккан. Бөлмөсүнүн акчасын окууга мүмкүнчүлүгү жок, окуусун уланта албаган жаш балдарга берген. Мындай иштердин баарын жасап, ал тынч жүрөк менен жашоо өткөрө берчү. Чжао өзүнүн артынан жакшы бир из калтыргысы келип, башкаларга пайдасын тийип жаткандыгын сезип, жашаганды жакшы көрөт эле. Алгач ал 5 баланын окуусуна себеп болуп, кубанса да жашоосунда дагы бир нерселерди жасашы керектей сезиле берет. 30 жыл ичинде бул киши айына $350 иштеп, $250 балдарга жана жашоодон кыйналган үй-бүлөлөргө берген. Ушул көрсөткүч менен ал 37 окуучуну окуткан. А бул балдар балким кимдин эсебинен, кимдин себебинен окуп жатканын билишпейт. Бир инсандын себебинен окууну бүтүп жаткан кезде кайсыл бир жерде жөнөкөй дворник жашап, өз ишин улап жүргөн кезде балким алар аны көргөн. Жашоого себеп болгон, окууга мүмкүнчүлүк берген инсанды балким көрүшкөн. Ал күн сайын көчө тазалайт. Көчөдө көзүнө бир караган адам экинчи жолу карачу эмес. Себеби эл мындай адамдарды адам катары жакшы кабыл алышпайт. Жана жашоодо эч нерсеге жетишпеген, эч нерсе кыла албаган адам катары кабыл алышат. Алардын алдында 37 баланы сактап калган инсан турарын билгенде, балким башкача мамиле жасамак. Чындыгында бул нерседен өзүбүзгө өтө чоң сабак алсак болот. Адамдын ички дүйнөсү кандай экендигин билбей туруп, сыртынан карап, кандай болсо ошондой мамиле жасайбыз. Ар бирибиздин эле эркибиз акыркы сууну бөлүшүп ичүүгө, акыркы нанды бөлүшүп жегенге жете бербейт. Биздин ыйман, жүрөк
Напси алдында алсыздык кылат. А биз ойлоп көрөлүчү, бирөө үчүн, бирөөнүн көңүлү үчүн акыркы жолу кандай иш жасадык, эмне кылдык? Ал эми биздин бүгүнкү чыгарылыш ушуну менен соңуна чыгат. Видеонун уландысын кийинки чыгарылышта көрө аласыз.